Назарыңыздарда кечки жаңылыктар, студияда Гүлбарчы Молдоева. Саламатсыздарбы? Алдыңкы мүнөттөрдө. Мындан ары Каракол шаары кара асфальттан кар жалбайт. Өзгөгө жалдырабай, өз продукциясын колдонуп, жол оңдоо иштерин жолго салмай болушууда. Жолго керектелүүчү бетондун ошол өзүбүз өндүрүп чыгардык. Жаз менен баштала турчу жумуштарга толугу менен ушул изделияларды даярдап койдук. Лотоктор. Жер сорусу жетөгүз жемиштин мекенин айланабы. Быйыл дагы 200 гектар дейлеген аянтка мөмөнүн түрлөрү отургузулмай болду. Дыйкандар менен тыгыз байланышта боло турган болсо эле биз өнүгүү жолуна чөбүз деген ишеничтебиз. Ичке суу айылынын ийгилиги ойдогудай бүткөн орто мектеп жакын арада пайдаланууга берилгени турат. Ачылышын эле күтүп атабыз буюрса. Балдар да сүйүнүп күндө келишет, качан ачылат деп сурашат бизден. Өлкө башчы Садыр Жапаров бүгүн Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин менен телефон аркылуу сүйлөштү. Садыр Жапаров Владимир Путинди болуп өткөн президенттик шайлоодогу ишенимдүү жеңиши менен куттуктап, бул Россия элинин мамлекеттик эгемендүүлүктү бекемдөө, калктын бакубаттуулугун жогорулатуу, Россия мамлекетинин өз алдынча көз карандысыз жана ачык тышкы саясатын жүргүзүү боюнча даанышман саясатты жана аябас эмгекти жогору таануусунун жана колдоосунун ачык далили экенин белгиледи. Президент Садыр Жапаров Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы союздаштык жана стратегиялык өнөктөштүк мамилелерин мындан ары дагы чоңдоо боюнча биргелешкен аракеттер приоритеттүү чөйрөлөрдө мамлекеттер аралык өз ара аракеттенүүнүн бүткүл комплексин өнүктүрүүгө өбөлгө түсөрүнө ишенет. Өз кезегинде Россиянын президенти Владимир Путин президент Садыр Жапаровго куттуктоолор үчүн ыраазычылык билдирди. Өлкө лидерлери кыргыз-россиялык эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелерин, интеграциялык бирикмелердин алкагындагы өлкөлөрдүн өз ара аракеттенүүсүн, ошондой эле өстүбүздөгү жылдын май айында Москвада өтө турган Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин мааракелик жыйынын талкуулашты. Ага президент Садыр Жапаров да катышат. Президенттин маалымат катчысы Аскат Талагөзов телефон алдамчыларынан сак болууга чакырган билдирүү жарыялады. Айтымында мамлекеттик органдардын иш-чараларына телефон аркылуу чакырып, акча сурап жатышканын маданият кызматкерлери билдиришкен. Президенттин администрациясы же мамлекеттик органдардын атынан кимдир бирөөлөр иш-чарага чакырып, анан ал үчүн акча сураса, бул алдамчылар деп билиңиздер. Мамлекеттик кызматкерлер президенттин атынанбы, министрлер кабинетинин төрагасынын атынанбы же башка кызматтык адамдардын атынан болобу, майрамдык иш-чараларга чакырып, сыйлык, наамдарды тапшырууда эч убакта акча чогултпайт, деди маалымат катчысы. Президенттин администрациясы же мамлекеттик органдардын атынан кимдир бирөөлөр иш-чарага чакырып, анан ал үчүн акча сураса, бул алдамчылар деп билиңиздер. Мамлекеттик кызматкерлер президенттин атынанбы, министрлер кабинетинин төрагасынын атынанбы же башка кызматтык адамдардын атынан болобу, майрамдык иш-чараларга чакырып, сыйлык, наамдарды тапшырууда эч убакта акча чогултпайт. Эгер сиз менен бейтааныш адамдар байланышып, мамлекеттик кызматкерлерге ыраазычылык катары каражат чогултуу маселесин көтөрсө, ошол замат тийиштүү укук коргоо органдарына кайрылыңыздар. Телефон аркылуу же соц тармак аркылуу ар кандай мыйзамсыз аракеттерге барган алдамчылар көз боемочулар үчүн мыйзам чегинде тийиштүү жоопкерчилик каралган. Быйыл Жетөгүз районунда 200 гектар жерге мөмө жемиштин түрлөрүн отургузуу пландалууда. Бул боюнча райондо өткөн мөмө жемиш форумунда белгилүү болду. Былтыр малина, клубника жемиштеринин 90 гектар жерге тамчылатуу сугаруу жолу менен отургузулган. Мындан тышкары карагаттын, чычырганактын жаңы түрлөрүн көбөйтүү дагы пландалууда. Районда жалпы 5700 гектар жерде мөмө жемиш багы бар. Бул тууралуу кененирээк кабарчы Алтынай Рыспай кызынын сюжетинде. Кызыл суу айылынын маданият үйүндө мөмө жемиштерди өстүрүү, тамчылатып сугаруу ыкмаларын колдонуу боюнча окуу семинар уюштурулду. Семинардын алкагында керектүү болгон жабдыктар, облустун мөмө жемиш багытындагы мыкты адистер өздүк продукцияларын көргөзмөгө коюшуп, бири-биринен тажрыйба алмашканга жакшы аянтча болду. Малдын туягына эле сүйүп атабыз башына. Аларга кеткен чыгашаларды, аларга кеткен убакыттарды эч эсептебей атат. Ошол бүгүн кармаган малдарыбыз, өсүмдүктөрүбүз, мөмөлүк дарактар канчалык киреш алып келип атат, канчалык бизге пайда берип атат, буга биз маани берип атабыз. Жетөгүз боюнча былтыр айтып коеюн,
100 гектарға жетпеген дәрігерлік бойынша клубника Малина менен Галеттенген балдар бар екен. Bir топ түшүндүрүштөрүнөн biz 100 гектарға жеткирдик, Кыргызстанда. Келечекте бар 200 гектарға чыгарып, андан кийин жакынкы 3-4 жылда 1000 гектарға чыгарып алсак, жетөбүдө бир чоң объем пайда болот. Объем болгондон кийин каналда кадрлар өзү сизге келип сиздерден алып кетишет. Bizde kölde çok unikal bir müthiş kontrol. Eğer Yegadovas'tan 1000 hektara çıkar olsak, biz şu yerde en negatifi eksportör, öndürücü, aymakta aylanamız. O zaman sizler bağımdan çıkaralım. Жаздын башталышы менен айыл жергелеринде айдап себүү иштери жанданууда. Бул жылы кайсы тармакка көңүл бөлүп эмне олтургузуу керектиги азыркы учурдун приоритеттүү багыттарынын бири. Ошол себептен дыйкандарга киреше алып келе турган мөмө жемиштерди өстүрүү тармагындагы мыкты адистер келип маалыматтарды беришти. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевичтин агроөнөр комплексин өнүктүрүү боюнча чаралар жөнүндө 25-чи жарлыгынын негизинде аткарылып атат. Андан сырткары ушул министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев Бакыт Эргешевичтин тапшырмасы менен ушул жерлерде агродиалогду уюштуруп, ушул чемпиондорду чакырып, жерлердеги дыйкандар менен түзмө түз жолуктуруп, ошолордун маалыматын жеткирүү тапшырмасы берилген. Ошонун негизинде биз 2 жума мурун даярданып, ушул чемпиондорду чакырып, Бишкектен, Оштон, Чүйдөн переработка кылган фирмалардын баарын чакырдык. Азыр буюрса ушул келишти, баары келип өзлөрүнүн маалыматтары менен бөлүшүп, ушул биздин дыйкандарга бир өзлөрүнүн баалуу кеп кеңештерин берип атышат. Ошондой эле сууга суу учурунда суунун таңкыстыгынан улам тамчылатып сугаруу, жамгырлатып сугаруу ыкмаларынын эффективдүүлүгү жөнүндө дыйкандар кенен маалымат ала алышты. Литр менен 50 гектар сугарасыздар. 3 күндө сугарып коесуз. Мындай система бар. Жана фронтальный системада код, мындай жериңиздер прямоугольный болсо, анан кийин квадратный болсо, прямой круговой код, пивот системалары. Ошолор келет. Анан микромаус деген бар, ирригатор 100 метр менен узун болсо колоңуз жылдырып суара берет. Жапатырма эл чогулуп, момтип талап кылып, эл клубка мындай толгону мен көрө эле келем, мына бул батпай тышка чейин чыгып кетип атат. Бул элдер ушул нерсеге кызыгуу пайда болгондугу өтө кубандырбай койбойт. Мына буякта кантип тигиш керек, кандай сугарыш керек, кайсы витаминди берсе жакшы болот, керек болсо канча прибыль аласың дегенге чейин, канча киреш аласың дегенге чейин бардыгын тактап берип аткандыгы бул жакшы нерсе. Мындай дагы иш-чаралар мурунда эле көп болчу эмес. А мына бүгүнкү иш-чара болуп, момтип мындай иш-чараларды байма-бай өткөрүп, дыйкандар менен тыгыз байланышта боло турган болсо эле биз өнүгүү жолуна чөбүз деген ишеничтебиз. Жети Көз районунда жалпы 5700 гектар жерде мөмө жемиш багы бар. 90 гектар жерге былтыр малина, клубника жемиштерин тамчылатып сугаруу жолу менен олтургузушкан. Быйыл аларды 200 гектар жерге олтургузуу пландалууда. Мындан тышкары карагаттан, чычырганактан жаңы түрлөрүн көбөйтүү дагы колго алынууда. Алтынай Рыспай кызы, Нурдин Урманбетов, Мадина Бакирова, Тайныс Кул маалымат жаңылыктары үчүн Жети Көз районунан. Каракол тоо лыжа базасына бара турчу унаа жолго асфальт төшөө пландалууда. Бул тууралуу транспорт жана коммуникация министрлигинин маалымат кызматына билдиришти. Маалыматка ылайык министр Тилек Текебаев Ысык Көл облусуна жасаган иш сапарынын алкагында тоо лыжа базасына бара турчу жолдун абалы менен жеринен таанышты. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен алдыда бул жолду оңдоп асфальт төшөө пландалууда. Теманы кабарчыбыз улантат. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен Каракол тоо лыжасына бара турган унаа жолго асфальт төшөлөт. Ошондой эле тротуар жана вело жол курулат. Азыркы учурда жолду изилдөө иштери башталды. Туристтер көп келип атат бияка. Өзүбүздүн кишилерибиз да эс алып атат. Биз ошо элге кызмат кылалык деп жүрүп атпайбызбы? Ана мына Садыр Нуркожоевичтерди ошо колдо менен кылып айтпайбы? Мына туристтик жөнү бар, лыжный базаны, дагы башка туристтик жерлер бар, асфальт салынып атат да. Элге шарт берилип атат. Ошол себептен мына биздин о жол болсо билесиз, биздин балансыбызда маселе. Каякта бир айыл өкмөткө да карабайт, кайсы жерде карабайт, эч ким карабайт да. Мына бизге Садыр Нуркожоевич тапшырма бергенден биз өзүбүздүн балансыбызды алдык. Алып туруп мына көрдүң, мына быйыл болсо гололедто болгон жок. Бияктан мурун эле жиптар эле каттачы эле, азыр болсо жеңил машина баары эле каттап калды. Министр бул жол мурда жергиликтүү бийликтин балансында болгонун, 2023-жылы министрликке өткөрүлгөн соң шагыл жол түздөлүп, тегизделип, кышында каардан тазаланып турганын кошумчалады. Текебаевдин айтымында эгер буга чейин мында жол тандабастар гана жүрө алган болсо, эми Honda Fit менен да барга болот. Мына ушинтип шарт түзүшүбүз керек дедиңизчи.
Анан ошол жана салып аткан жолубуздун баарын жакшылап карайын. Сразу в пределах нормы, в установленном порядке, закондун баарын карап чыккыла берсинчи, кайсы. Мына фотозона жактан келаткан эле сразу түзүлөт жакка кетип калбай. Мына биздин карагайларыбызды карасын, тоогонугар көрсүн, ушул жакка сүрөткө да түшкөндөй болсун да. Ошондой эле министр Ысык Көл облусуна жасаган иш сапар алкагында айланма жолдун Корумду Балбай Баатыр тилкеси долбоорунун маанилүүлүгүн баса белгилеп, курулушту сапаттуу жана графикке ылайык жүргүзүүнү тапшырды. Чын ниетибиз менен, чын жүрөгүбүз менен иштеп бердик да. Сүйлөштүкпү? Сана карабайсаңыз, Садыр Нуркожоевич аракеттин баарын жасап атты, мына Искусская кольцевая деп. Азыр болушунча мына күч кубатыбыз болуп тургандай, мамлекетке иштеп берип коелук да, туурабы? Кудайдын астында бир отчетубуз менен барышыбыз керек, туурабы? 1-апрелге чейин күтпөй, уже тез арада баштай бериш керек. Курулуш мөөнөтү 2024-2027 жылдарга белгиленген. Уна жол 4 тилкелүү болуп, тротуар, велосипед жолу менен 14 көпүрөнүн 2 жөө адамдар өтүүчү өтмөктүн жана 877 суу түтүктөн курулушу менен реконструкциялоо жумуштары каралган. Талгат Токтомушев, Мадина Бакирова, Атайын Ысык Көл жаңылыктар кызмат үчүн. Ысык Көл облусунда өндүрүш тармагы жолго коюлуп, Дубан борборуна асфальт бетон заводу курулуп, иш алып барылууда. Өткөн жылы кала аймагында салынган жолдордун баары заводдун өзүндө өндүрүлгөн продукциялар менен ишке ашырылды. Аталган завод саатына 80 тонна асфальт өндүрүп чыгарууда. Жол салууга зарыл болгон асфальт суу өтүүчү лотоктордун бардыгы каладагы асфальт бетон заводдун өзүндө өндүрүлүүдө. Бул бир топ түйшүктү жеңилдетти. Анткени буга чейин асфальт бетон продукциялары жеке ишкерлерден сатылып алынчу. Эми ишкананын өзүнөн чыкканы арзан баада алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Шаар ичиндеги салынган жолдордун толугу менен дээрлигин ошол өзүбүздүн асфальт заводдон асфальт өндүрүп бастык. Бул жерде дагы жолго керектелүүчү бетондун ошол өзүбүз өндүрүп чыгардык. Жаз менен баштала турчу жумуштарга толугу менен ушул изделияларды даярдап койдук. Мынакей лотоктор жана бордюрлар мурда биз Бишкек шаарынан, Чолпон Ата шаарынан бардык бөлөк жактан ташып келчүбүз. Быйыл толугу менен өзүбүз камсыздайбыз. Заводдун кубаттуулугу саатына 80 тонна асфальт, 50 куб бетон өндүрүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Сезондо мында 30 000 тоннадан ашык көлөмдөгү асфальт чыгарылат. Завод ишке киргени эң ириде жумуш орундарын түзүүгө өбөлгө болду. Шаар ичинде ушундай заводдор ачылганы жакшы болуп атат. Мына жумуш ордулары менен элдер иштеп, мына жумушчулар 20-22 киши иштейт ушу заводдо. Лотоктор чыгып атат, бордюр, пескоблок бүт бардыгы чыгып атат өзүбүздөн. Ушу заводубуз өзүбүздөн болгондуктан ушу жакшы болуп атат. Курулуш республикалык бюджеттен каржыланып, асфальт бетон 2 заводдун жалпы наркы 81 миллион сомду түзөт. Быйылкы жыл менен да муктаждык жогору болгон иштер жасалаары күтүлүп жатат. Удилов көчөсүнө 500 орындык мектеп салуу, бул 206 миллион менен тендер өткөн. Азыр быйылкы каржылана турчу акча менен салынуучу мектеп. Мындан сырткары баарыбызга белгилүү болуп көп жылдан бери көйгөй жаратып келаткан Пушкин паркын реконструкциядан өткөрүү, ал жакы 250 миллион каралган эле. Азыркы учурда дээрлик 100 миллиондон ашык суммага Каракол шаарына киреше алып келүүчү долбоорлорду каржылоо багытында азыр проектлерин жасап иштеп атабыз. Бул Каракол өнүгүү чекити долбоорунун алкагында ишке ашырылган алгылыктуу аракеттердин бирөө гана. Ушул сыяктуу каланын социалдык экономикалык көрсөткүчүн өстүрүп, инфратүзүмүн жакшыртуу багытында дагы бир катар иштер аткарылды. Долбоор быйыл да уланат. Ал үчүн республикалык бюджеттен 2 миллиард каралып, азыркы тапта анын 1 миллиард 260 миллион сому өздөштүрүлдү. Айнура Достукбекова, Асылбек Касенов, Ысык Көл жаңылыктары. Архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин директору Нурдан Орунтаев жумушчу сапары менен Ысык Көл облустунда жүрөт. Бул тууралуу агенттиктен билдиришти. Маалыматка ылайык иш сапардын жүрүшүндө Орунтаев курулуш иштери жүрүп жаткан жана курулуп бүткөн мектептердин абалынан кабар алды. Андан тышкары заводдордун жана социалдык объектилердин ишмердүүлүгү менен таанышып, ага башкармалыктардын тийиштүү кызматкерлерине бир нече тапшырмалар берилди.
Ичке суу айылындагы мектептин курулушу пайдаланууга даяр. Жакын күндөр бул билим уясынын ачылышы болот. Мектеп 150 орундук 2 кабаттуу бардык шарты менен. Бул имараттын салынып баштаганына 10 жылдан ашкан. Кененирээк кийинки сюжеттен кабарчыбыз сөз кылат. Ысык-Көл облусунун тоолуу алыскы түпкү айылдарынын бири ичке суу айылындагы көп жылдык курулуш бүттү. Билим уясы элеттеги балдар үчүн жаркырап бардык шарты менен салынды. 2 кабаттуу окуу корпусу, ашкана, спорт зал, ошондой эле класстык бөлмөлөрдөн турат. Мектеп 150 окуучулук орунга эсептелинген. Жаңы мектеп бүтүп сүйүнүп атабыз. Жаңы мектептин условиясы аябай жакшы. Подрядчик да аябай көңүлдөнүп баарын жакшы жасап берди. Ачылышын эле күтүп атабыз буюрса. Балдар да сүйүнүп күндө келишет, качан ачылат деп сурашат бизден. Ошол анан негизи жаңы мектеп салынганы не только окуучуларга, балдарга, айылдын жашоочуларына да аябай эле жакшы, баары эле сүйүнүп атышат. Жаңы мектепке балдарыбыз окуйт экен. Долбоордун жалпы наркы 65 миллион сомду түзөт. Эмеректери анын ичинде. Алардын бардыгы келип, бөлмөлөр жабдылды. Ал мектеп 23-жылы курулуш аяктап, мына ушул тапта 24-жылда колдонууга тапшырылганы турат. Ал мектептин жалпы тендерлик наркы 65 миллионду түздү. Бул мектеп курулушу 2015-жылы башталган. Долбоорун Каракол проект курулуш ОСО жасап чыккан, жана ошондой эле курулуш иштерин Элдияр строй фирмасы улантты. Капиталдык салымдар беренеси менен салынып бүттү бул мектеп. Ысык-Көл облустук капиталдык курулуш башкармалыгында 80 объектиде курулуш иштери жүрөт. Анын 9-у капиталдык оңдоп түзөөлөр, калгандары таза суу, социалдык объектилердеги курулуштар. Биздин областта 24-жылы көптөгөн социалдык объектилердин курулушу пландаштырылган. Азыркы тапта тендерге жарыялоо иштери жүрүп жатат. Биздин областта 12 мектептин курулушу аяктады. Кудай буйрса 23-жылда анын ичинен 7-өнү 23-жылдын аягы менен колдонууга тапшырдык. Азыркы тапта 5 мектеп бар. 5 мектепти ушу 24-жылдын 1-кварталында колдонууга тапшырабыз. Ал мектептердин курулуш иштери аяктаган. Акыркы 3 жылда Кыргызстанда 200дөн ашык мектеп жаңы курулду. Жалпысынан билим берүү мекемелерине 7 миллиард сомдон ашык каражат жумшалган. Аларды мамлекет камсыздоодо. Жазгүл Сатаева, Асылбек Касенов, Ысык-Көл маалымат кызматы үчүн. Ысык-Көл облусунда 2024-жылы 1200 эски жыгач мамылар жаңы темир бетон мамыларга алмашат. Бул тууралуу энергетика министрлигинен билдиришти. Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун филиалы Ысык-Көл электр тармактар ишканасында энергетика объектилерин күз-кыш мезгилине даярдоо максатында оңдоо иштери башталды. Күз-кыш мезгилинде авариялык өчүрүүлөрдүн санын азайтуу жана берилген электр энергиясынын сапатын жакшыртуу максатында энергетиктер эрте жаздан кеч күзгө чейин пландуу оңдоо иштерин жүргүзүшөт. Бардыгы 2024-жылга 323 трансформатордук көмөк чордондору, ошондой эле 58 көмөк чордондордун 450 электр жабдуулары капиталдык оңдоодон өткөрүлүп, Чолпон Ата, Ойтал, Ананьева көмөк чордондорунда өчүргүчтөр алмаштырылат. Мындан тышкары кошумча 12 трансформатор орнотуу жана 51,4 чакырым эски алюминий зымдарын СИП зымдарына, ошондой эле 1200 дана эски жыгач мамыларын жаңы темир бетон мамыларга алмаштыруу пландалууда. Ушул тапта Ысык-Көл облусунун ар бир районунда күз-кыш мезгилине даярдыктар башталды. Пландаштырылган электр энергиясын өчүрүүлөр тууралуу маалымат Ысык-Көл электр тармактарынын официалдуу сайтында жана Facebook, Instagram социалдык тармактарындагы баракчаларында жайгаштырылат. Ошондой эле Мой Свет тиркемесине билдирүүлөр келет. Оңдоо программасынын көлөмү өз убагында ишке ашыруу күз-кыш мезгилинин максималдуу электр жүктөмдөрүнүн ийгиликтүү өтүшүн, облустун керектөөчүлөрүн электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыздайт. Балыкчы шаарында жана Тоң районунда ири масштабта ишембилик болуп өттү. Республикалык деңгээлде өтүп жаткан самалыкка мекеме ишкана жетекчилери, билим берүү кызматкерлери жана жергиликтүү тургундар катышты. Бул сындуу санитардык тазалык иш-чаралары таштандыдан арылуу менен бирге калааны көрктөндүрүү жана жашылдандыруу максатын көздөйт.
Балыкчы шаарындагы мекеме ишканалардын жана билим берүү бөлүмүнүн кызматкерлеринин катышуусунда ишембилик болуп өттү. Калааны иретке келтирүү жараяны жыл сайын жаз айынан тартып активдүү ишке ашат. Алгачкы ишембилик Боз Бармак адырындагы желин баштыктардан арылуу аракети менен коштолду. Акылбек Усенбековичтен тапшырма түшкөн ушу жашылдандыруу иштери боюнча, тазалык иштери боюнча. Анан биз бардыгыбыз ушул Балыкчы шаарынын түндүк жагында жайгашкан Боз Бармак деген жерге келип, ушул жерде ишембилик өткөрүп атабыз. Анткени шамал болуп, пакетке абдан көп пакет менен жайылыптыр, пакетке толуп кетиптир десек болот. Бул пакеттен биз айрылышыбыз керек, анткени бул пакет дагы экологияга абдан зыян алып келет. Ушул пакетти биз тазалап жок кылып, андан кийин эле биз президентибиздин указын аткарып, эко пакет, кагаз пакетке өтүшүбүз керек сөзсүз түрдө. Шаарды санитардык жактан иретке келтирүү менен көрктөндүрүү жана жашылдандыруу аракеттери дагы колго алынган. Жаз айы менен кунарсыз жерлерге мөмөлүү жана жалбырактуу көчөттөрдү отургузуу иштери дагы улантылат. Ал эми экологияга олуттуу зыян алып келип жаткан полиэтилен баштыктарын бөгөттөө аракеттери күчүндө. Карабайсызбы, тоонун баары жөн эле акпакта, баягы түштүктө кеткендей болуп. Могу күздөн бери салафанды токтотолуу, кагаз пакеттерге өтөлүү деп атабыз. Эл жалпы жетише албай атабы, же болбой атабы. Мына мусорубуз дагы ушинтип апапак болуп учуп атат. Тем более мына кыштай бороондордо жер эми шумдук, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Анан эми жалпы эл аны колдош керек. Бир адамдын айтышы эмес, эки адамдык эмес. Жалпы эл колдоп, жерибиз таза болсун. Карабачы кандай гана булганыч, жаман көрүнөт, табиятыбызды бузат дегендей. Ошо терпем болгон салымызды кошотабыз. Кичине шаарыбыздын жашоочулары кичине жоопкерчиликтүү болуп, ошо таштандыларын таштабай кичине жоопкерчилик кылса жакшы болот эле бизге дагы. Ушундай эле ишембилик Тоң районунда да уланды. Арык каналдардан тарта тазаланып, айыл ичи иретке келтирилди. Ишембиликке район боюнча 2000ден ашуун жаран катышты. Ишембиликке мекеме ишканалар, айыл өкмөт кызматкерлери жана жалпы райондун эли чыгып отурат. Жаздын алды менен мына арык каналдар тазалап, андан тышкары айыл иштерин, айылдардын ортосундагы жол трассаларды, жээктерин тазалоо иштери. Бул ишембиликке демир катары ушул таза район, таза айыл деген атайын номинация коюп, Тоң ынтымагы кайрымдуулук фонду демөөрчүлүк кылып, атайын байгелерин белгилеген. Бизде быйыл 2 айлык ишембилик жарыяланды республика боюнча. Ошого да биздин мектеп чогуу коллектив менен ишембилик 6-күн сайын чыгып ишембилик кылып жатабыз. Таза айыл болсо бизге дагы таза коом болот. Айылдык ден соолукту чыңдоо комитетинин эмгек жамааты дагы өзлөрүнө тиешелүү аймакты тазалоо үчүн чыгышкан. Ал гана эмес, долбоордун негизинде жашылдандыруу иштери дагы колго алынып, имараттын алдына декоративдик дарактар тигилген. Бүгүнкү субботникке жалпы аялдар, Төрткүл айылынын аялдары катышып атат. Депутат айымдар, өзүбүздүн АДКнын айылдык ден соолук комитетинин айымдары катышып, ушу аябай жакшы майрам болуп атат бизге. Мурунку субботникти элестетип, союз убагындагы баарыбыз тең көңүлдүү, ушул аябай жакшы жөрөлгө болуп атат бүгүн биз. Кайрымдуулук фонд тарабынан таза район, таза айыл номинацияларынын алкагында байге фонду каралган. Айыл ичин жол жээктерин, деги эле жашаган турак жайлардын жана ишкердик кылган объектилердин айланасын таза кармоо максатын көздөгөн бул сындуу ишембиликтер үзгүлтүксүз улана бермекчи. Миргүл Жеңишова, Слабек Саманчиев, Данияр Акунов, Илич Касейинов, Ысыкөл маалымат кызматы үчүн. Биз таза айыл үчүн. Стол тенниси Ысыккөл облусунда акырындап өнүгүү жолуна түштү. Стол тенниси боюнча федерациясы түзүлүп, алар тарабынан спорттун бул түрүнө өзгөчө көңүл бурулууда. Аталган федерациянын курамындагы 2 спортчу алдыда Турцияда өтүүчү турнирге жолдомо алышты. Ал арада Каракол шаарында стол тенниси боюнча өспүрүмдөр арасында республикалык деңгээлде мелдеш өттү. Ага өлкөнүн булуң бурчунан стол теннисчилери келишкен. Республикалык деңгээлдеги турнирге өлкө боюнча теннис сүйүүчүлөр келишкен. Жаш өспүрүмдөрдүн кызыгуусу артып, спорттун бул түрүнө кызыккандардын саны өсүп жаткандыгын дагы теннис федерациясынан билдиришти. Бул мелдешке
Жалал Абад областынан, Талас областынан, Чүй областынан, Токмок шаарынан, Бишкек шаарынан ушу жаш бөбөктөр келип катышып атат. Бул бизди абдан кубандырууда. Мына акыркы кездерде ушул областыбызда стол теннис боюнча федерация түзүлгөн. Ушул федерациянын жетекчилиги менен ушундай иш-чаралар акыркы кезде пландуу түрдө иш алып барып атабыз. Эми биз азыр жергиликтүү бийлик органдары менен, райондук администрациялар менен, шаар мэриялары менен дагы тыгыз иш алып барып атабыз. Бул мен ойлойм, ушул айыл жеринде жашаган биздин кичинекей бөбөктөр дагы ушул стол теннисин ойногонго мүмкүнчүлүк түзүлөт. Облуста стол теннисин өнүктүрүүдө өткөн жылы 42 стол тенниси Ысык көлдө өнүктүрүү фонду аркылуу алынган. Стол теннистер эми облустун алыскы райондоруна берилмекчи. Сергек жашоого өндөгөн спорттун бул түрүндө ийгиликтер дагы жаман эмес. Айтсак, быйылкы жылы 2 теннисчи Туркияда өтүүчү турнирге жолдомо алышкан. Ушул мелдешке бүгүн республиканын бардык аймактарынан мыкты, күчтүү спортсмендер келип катышып атат. Бул Тойбостун жардамы менен 3-чү жолку өтүп аткан мелдеш. Бул азыркы убакта ушул Ысык көл облусунда стол теннис боюнча спортту жакшы өнүгүү жолунда баратат. Биздин ыйгарым укуктуу өкүлчүлүк тарабынан дагы учурда 42 даана стол тенниси сатылып берилди. Андан сырткары ушул Каракол шаары тарабынан жана райондор тарабынан дагы жакшы колдоолор жүргүзүлүп атат. Жылыга өтүүчү стол теннис боюнча мелдеште быйыл дагы катышуучулар көп болду. Ысык көл облустук дене тарбия жана спорт башкармалыгы тарабынан уюштурулган турнирде демөөрчүлөр тарабынан дагы сыйлыктар каралган. Салтанат Керимкул кызы, Нурдин Урманбетов, Мадина Бакирова, Ысык көл жаңылыктары, Каракол шаарынан. Бүгүнкү чарылыш мына ушундай окуялар менен коштолду. Ушул жана башка жаңылыктар түрмөгү менен биздин социалдык баракчаларыбыздан дагы кеңири таанышсаңыздар болот. Саламатта калыңыздар.